яичный, яичный. Бул сөз яичный, яйцо, жумуртка деген сөздөн түзүлгөн. Эми бул ударение экинчи үндүгө түшүп аткандыктан биринчи я кыскача ийге окшолуп окулат экен. Биз башында биринчи сабакта айтып өткөнбүз, эгер сөздүн башында келсе я тамгасы бул эки үндү, эки тыбыш берет деп, яичный. Ошондуктан биз бул сөздү яичный деп окуйт экенбиз. Языковой, языковой. Бул дагы ошондой эле учур экен. Языковой о, акыркы о тамгасына түшүп атат ударение. Ошондуктан бул сөздү биз языковой деп, алдыдагы ону а деп, башындагы үнсүз ударение түшпөгөн я тамгасын ийге окшотуп окуйт экенбиз. Дагы бул жанагы эле айтып өткөндөй сөздүн башында эки тыбышты берип языковой деп окулуп атат. Үчүнчү учур. Буква Е в безударном положении произносится короче и дает звук, похожий на звук И и Е. Е тамгасы басымсыз учурларда, басым түшпөгөн учурда Е тамгасына кыскача окулуп, И кадимки И тамгасынан кыскараак окулуп, И жана Эге окшош И менен Энин ортосундагы бир тыбышты берет экен. Мисалы, земля. Бул жерде земля деп жазылып турат. Ал эми окуганда биз земля биринчи муунду кыскача жана И менен ортосундагы Энин ортосундагы тыбышты айтат экенбиз. Земля. Манекен. Манекен деп жазылып турат бул жерде. Акыркы Е басым астында. Ошондуктан биринчи бул жердеги басым астында эмес, басымсыз Эни кыскача И сыяктуу кылып окуп атабыз. Манекен. Манекен. Дешевый. Дешевый деген сөздө Ё тамгасына түшүп атат ударение. Ошондуктан биринчи Е тамгасы биринчи муундагы, басымсыз Е тамгасын И менен Энин ортосундагы кыскача тыбыш менен окуйт экенбиз. Мисалы, дешевый, дешевый. Медведь. Медведь. Бул сөздө экинчи Е тамгасына түшүп атат ударение медведь. Ошондуктан биринчи Эни кыскача кылып окуйт экенбиз. Е эмес, медведь эмес, медведь. Медведь. И менен Энин ортосундагы тыбыш менен окуйт экенбиз. Ошондой эле его, его деп жазылып турат. Биз окуйбуз его деп. Эмне үчүн бул жерде сиздерде суроо пайда болушу мүмкүн. Его деп жазылып турат, эмне үчүн вы деп окуп атабыз? Бул тууралуу биз кийинки сабактарыбызда кененирээк токтолобуз. Сейчас. Сейчас деп жазылып турат. Ал эми окуйбуз сейчас. Себеби Е тамгасы бул жерде басымсыз. Ошондуктан кыскача сейчас деп окуйт экенбиз.